Мамат Осмов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университетинин Жалал Абад колледжи. Саламатсызбы? Англис тили адиси боюнча АТ-19 тайпасы даярдаган мен Эсимбек кызы Гүлина. Куратор Шабаева Элнура Булдуровна. Тема ВИЧ СПИД. Бүткүл дүйнөлүк СПИД менен күрөшүү күнү ар жыл сайын 1-декабрда белгиленүүчү күн. Биринчи жолу 1981 5-июнда АКШнын ооруларга көзөмөл жүргүзүү борбору СПИД деген жаңы ооруну каттаган. Алгач 4К деп аталган адамдын иммундук жетишсиздигин козгоочу бара-бара анын кабылдоосуна алып келери, аны менен ооруган адам акыры өмүрү менен кош айтышаары аныкталганда гана Бириккен Улуттар уюму ушулдарга каршы күрөшүү күнүн 7 жылдан кийин жарыялаган. СПИД кабылданган иммундук жетишсиздик синдрому иммундук тутумдун жок кылынышынан улам организмдин коргоо күчү солгундай турган патологиялык абал, өтө коркунучтуу жугуштуу оору. ВИЧ инфекциясынын адамдын иммун таңсыктыгынын вирусу козгоочу дарт акыркы чеги болуп саналат. Бул ооруга каршы күрөшүү калктын саламаттыгын сактоо жаатындагы мамлекеттик артыкчылыктын милдеттеринин бири. Ал 1982 жылдан бери белгилүү дүйнөдөгү бардык өлкөлөрдө атайын каттоого алынат. Жуктуруучусу вирусту алып жүргөн адам анын жугусу көбүн эсе жыныстык катнаш аркылуу боюндагы же төрөт учурунда энеден түйүлдүгө, эмчек эмизген учурда, баладан энеге, кан куйганда, ийне сайганда жана башка ушул сыяктуу. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза мыйзамдарында билип туруп башка адамдарга ВИЧ инфекциясын жугузуу коркунучуна душар кылгандыгы үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралган. СПИД жана ВИЧ жөнүндө маалымат. Антиретровирустук тирания деген эмне? ВИЧ жөнүндө маалымат айтууда дарылоо жөнүндө айта кетели. Айтылгандай эле антиретровирустук тирания бул менен ВИЧ инфекциясыны атайын дары каражаттар аркылуу көбөйүүсүн басаңдатат. Дарылоо вирусту өлтүрбөйт, болгону аны басаңдатат экен. Вирустун өнүгүүсү төмөндөгөндө ВИЧ оорусундагы өнүгүп, өөрчүсү төмөндөйт. ВИЧ деген эмне? Көп адамдар ВИЧ менен СПИД оорусун бир оору деп эсептешет экен, бирок ал андай эмес. Ким ооруп калышы мүмкүн жана жуктуруп албоо үчүн кандай чара көрүү зарыл? ВИЧ оорус аббревиатурасынан келип, вирус иммунодефицита человека деп чечмеленет. Кыргызчасы адамдын иммунодефицит вирусу. Бул вирус адамдын иммунитетин зыянга учуратып, СПИД оорусун пайда кылат. Натыйжада адам иммунитети түрдүү ооруларга туруштук бере албай, каза болот. ВИЧ СПИДтен кантип сактануу керек? Бир гана адамга шерттеш болуу, башалман жыныстык катнаштардан алыс болууга, жыныстык катнашта презервативдерди колдонуу, баңги заттардан алыс болуу, жерде жаткан шприцтерди кармаба, жеке гигиеналык жана косметикалык каражаттарды гана колдонгула. СПИД жана ВИЧ кандай учурда жукпайт? Бассейнде же сууда сүзүүдө, жалпы идиш аякты колдонгондо, бирге тамактанганда, душка же монжого түшкөндө, жалпы туалет колдонгондо, досуңуз менен кучакташканда, баарлашканда, сүйлөшкөндө, өпүшкөндө, кол кармашканда. Ушундай жолдор менен жуктуруп алуу бир дагы жолу катталган эмес. СПИД жана ВИЧ кандай жолдор менен жугат? Корголбогон жыныстык катнаш, шприцтерди жана башка инъекциялык каражаттарды бир нече жолу колдонуу, баңги зат кабыл алууда, энеден балага, башка бирөөнүн бритвасын колдонуу, татуировка же пирсинг жасоодо, кан куюштурууда таза эмес медициналык аспаптарды колдонууга жол берилсе. ВИЧ 3 гана жол менен жугат экен. Биринчиси кан аркылуу, кан куюуда жана таза эмес аспаптарды аркылуу. Ал эми экинчиси жыныстык катнашта, үчүнчүсү ВИЧ позитивдүү энеден балага кош бойлуу кезинде, төрөт учурунда жана эмизгенде. ВИЧ СПИДти жуктуруп албоо үчүн эмне кылуу керек? Алкоголь да наркотик экендигин эсиңден чыгарба. Анын таасиринен кырдаал ситуация башкаруудан чыгып, ойлонулбаган иш-аракеттерге барууга болот. Эркиңди башкара бил. Эч качан наркотикти байкап көр деген сөздөргө алданба. Эсиңде болсун. Бир гана ийнени колдонуу СПИДти жуктурууга жетиштүү. ВИЧ, СПИД жана башка жыныстык жол аркылуу жугуучу оорулардын алдын алуу.